Бүгүнкү ишти эртеңкиге калтырба, дейт элдик накыл кеп. Биздин өлкөдө балдарды дарылоо жана аны өнүктүрүүгө байланышкан маселелер көп эле учурларда кийинкиге калтырылып келет. Бирок балдар көңүл бурууну, камкордукту жана сүйүүнү бүгүн талап кылышат эмеспи? Кичинекей баланын өнүгүүсүндөгү билинер билинбес чекилик кетирүү олуттуу ооруларга алып келип, аны толук кандуу жашоодон ажыратышы мүмкүн. Дарт аныктоолор менен дарылануулардын жок болушу балдардын келечекте курдаштары менен пикир алышууда кубаныч табуусуна тоскоолдуктарды жаратышы ыктымал. Мамлекет саламаттыгы жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн билим берүүнүн жеткиликтүү болушу үчүн болгон аракетин жумшап жатат. Биздин өлкөдөгү балдарга төмөндөгүдөй шарттар түзүлгөн. Бизде адистештирилген мектеп интернаттары бар. Бизде атайын мектепке чейинки уюмдар дагы бар. Ошондой эле массалык мектептердин алдында интеллектуалдык жактан өсүүсүндө бузулуулар бар балдар үчүн коррекциялык класстар ачылган. Бирок бул азырынча Бишкек шаарынын гана тажрыйбасы. Биз ар бир бала үй-бүлөдө жана өзү жашаган коомдо жашап тарбияланышы керектигин түшүнөбүз. Ошондуктан баланы адистештирилген мектеп интернаттарына жөнөтүп жатып, биз ар дайым ал баланын кийин коомдо кандай социалдаша тургандыгы жөнүндө ойлонобуз. Аны менен катар биз инклюзивдик билим берүүнүн андан ары өнүгүүсү зарыл экенин түшүнөбүз. Кичинекей баланын өзгөчөлүктөрүн билүүгө психофизикалык өнүгүү скрининг ыкмасы жакшы мүмкүндүк берет. Скрининг бул анын жардамы менен медик адистер, психологдор жана педагогдор баланы комплекстүү текшерүүдөн өткөрө турган ыкма. Алар ошондой эле ата-энелерге баланын өсүүсүндөгү кемчиликтер боюнча кеңештерди берип, баланын билим берүү процессине өз учурунда аралашып кетүүсү үчүн саламаттыгын жакшыртуу боюнча сунуштарды айтышат. Аны менен катар баланын инклюзивдүү билим берүү шартында окушуна аракет кылуу зарыл. Кыргызстанда бийликтин бул багыттагы аракеттерин көптөгөн эл аралык жана бейөкмөт уюмдар ар түрдүү жолдор менен колдоого алышат. Алсак Борбордук Азиянын Евразия фонду, Сорос Кыргызстан фондунун каржылык колдоосу алдында профилдик министрликтердин адистери менен биргеликте Ысык көл жана Нарын облустарындагы мектепке чейинки курактагы балдар үчүн психофизикалык өнүгүү скринингин өткөрүшкөн. Билим ар бир адамдын жашоосунда маанилүү ролду ойнойт. Ал эми мүмкүнчүлүгү чектелген баланын билим алуусу ага инсан катары калыптанып, өз мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашыруусуна жардам берет. Борбордук Азиянын Евразия фонду Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу алдында баланы өз учурунда билим берүү процессине тартуу үчүн шарттарды түзүүгө багытталган долбоорду ишке ашырууда. Кыргызстандын алыскы аймактарында көпчүлүк учурларда медициналык кызматтардын толук спектрин алуу мүмкүнчүлүктөрү жок. Баланы текшертүү үчүн борборго алып барууга ар бир эле үй-бүлөнүн чөнтөгү чак келе бербейт. Андай үй-бүлөлөргө жардам берүү максатында Борбордук Азиянын Евразия фонду Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу алдында жергиликтүү үй-бүлөлүк медицина жана фельдшердик акушердик пункттарда дарыгерлер үчүн окутууларды өткөрдү. Бишкектен барган адистер алыскы аймактардагы медиктерди мектеп курагына чейинки балдардын саламаттыгын текшерүүнүн заманбап ыкмаларын үйрөтүштү. Окутуунун ар бир катышуучусу скрининг ыкмасына мультидисциплинардык мамиле кылуу боюнча усулдук колдонмолорду алды. Мен муну туура долбоор деп эсептейм. Бул адамдарга кайсыл бир себептер менен жерлерде жумушунда жеткиликтүү болбогон мүмкүнчүлүктөрдү бере турган долбоор. Аны менен катар бул долбоор ошол эле социалдык жумушчуларды, педагогдорду, медицина кызматкерлерин бириктирет. Аларга кайсыл бир чечүүнү талап кылган көйгөйлөрүн талкуулоо мүмкүнчүлүгүн берет. Борбордук Азиянын Евразия фонду тарабынан эл аралык уюмдар менен биргеликте Кыргыз Республикасында инклюзивдүү билим берүүнү өнүктүрүү боюнча эбегейсиз чоң жумуш жасалды. 3 ресурстук борбор ачылып, мугалимдер менен дарыгерлер үчүн 100дөн ашык окутуулар менен семинарлар өткөрүлдү. Суроо талапка 20дан ашык усулдук колдонмолор басылып чыгарылды. Балдардын көчмө скрининги дагы маанилүү иш-чаралардын бири болду. Анткени мектепке чейинки курактагы баланын толук медициналык текшерүүдөн өткөрүлүшү анын өсүүсүндөгү мүмкүн болгон көйгөйлөрдү өз учурунда аныктап, ага керектүү жардам көрсөтүүгө мүмкүндүк берет.
Перед проведением скрининг ыкмасы менен текшерүүнү өткөрүү алдында короолорду кыдырып чыгып, анын жыйынтыгында тобокелдик тобундагы балдар киргизилген маалыматтар базасы топтолгон. Алар угуусу, сүйлөөсү, ошондой эле таяныч жана кыймылдаткыч системасы бузулган балдар. Толук текшерүүгө дал ошондой балдар келишип, скрининг үчүн чакырылган адистерден кеңештерди жана керектүү маалыматтарды алышты. Скрининг 700дөн ашык баланы кучагына алды. Алардын бир бөлүгү тереңдетилген текшерүүдөн өтүү жана тиешелүү жардамдарды алуу үчүн жолдомо каттарды алышты. Ата-энелер үчүн баланы тарбиялоо жана аны өнүктүүгө байланышкан маселелердин кеңири топтому боюнча кеңеш берүүлөр өткөрүлдү. Балдардын өзлөрү үчүн бардыгы тең чакан майрамдын атмосферасында өттү. Алар сүрөт тартып курдаштары менен ойношту. Ошондой эле аларга таттуу белектер берилди. Ата-энелердин көбү баланын кичинекей кезинде көп көңүл бурушпай, башка өлкөлөргө иштегени кетишет да, балдарды чоң эне, чоң аталары карап калышат. Ал балдарга жеткиликтүү көңүл бурулбай, алар жакшы багылбай калышат. 1 жашка чейинки балдар үчүн эң зарыл нерсе дене тарбиялык дарылоо элементтери менен массаж эсептелинет. Бул дарылоо элементтери бир дагы аймакта пайдаланылбайт жана ата-энелердин көбү ал тууралуу билишпейт. Жергиликтүү саламаттыкты сактоо жана билим берүү органдары тарабынан Ысык Көл жана Нарын облустарынын жашоочуларынын арасында өнүкпөй калуу тобокелчиликтери бар балдарга өнүгүү боюнча дарылануулар менен дарт аныктоолордун канчалык деңгээлде зарыл экендиги тууралуу түшүндүрүү иштери өткөрүлдү. Текшерүүдөн өткөн балдардын маалыматтык базасы мындан ары ата-энелерге маалыматтык колдоо көрсөтүүлөрүн уланта турган облустук психологдук, медициналык, педагогикалык кеңеш берүү мекемелерине өткөрүлүп берилет. Биз бүгүн буларды тапшырдык. Бул Аминабыздын ден соолугу Кудай буйрса жакшы болуп чыкты. Рабиястыкында көргөздүк, кичине проблемалар бар экен. Эми буйрса бүгүнкү ушу келгенин себебинен ушу бизде жакшы шаардан келген ушу врачтардын эмесинен себебинен ушу кыздарыбыздын ден соолугун текшертип алдык. Ушу Рабияны болсо ушу шаарга алып барып көргөзгөнгө биз жолдомо алдык. Баланын угуусундагы, көрүүсүндөгү дарттарды өз убагында аныктоо, ошондой эле анын жашоосунун алгачкы жылдарында сүйлөө жана ой жүгүртүү деңгээлинин өнүгүүсүнө өз учурунда баа берүү, мектеп курагына чейинки балдардын саламаттыгындагы көйгөйлөрдү жоюу боюнча ата-энелер менен адистердин аракеттерин бириктиришине жардам берет. Өз кезегинде бул ал балдарды окутууга ылайыктуу программаны тандап алууга мүмкүндүк берип, алар үчүн жагымдуу билим берүү чөйрөсүн даярдайт. Мында албетте көп нерсе педагогторго да көз каранды болот. Ошондуктан мугалимдердин бардык керектүү билимге, тажрыйбага ээ болуп, дайыма квалификациясын жогорулатып туруусу маанилүү. Дал ушул максатта Борбордук Азиянын Евразия фондунун долбоорунун алкагында Кыргызстандын мектеп мугалимдери үчүн окутуулар өткөрүлдү. Негизги басым билим берүүнүн индивидуалдуу программаларын киргизүү маселелерине жасалды. Педагогтор жаңы маалыматтарга ээ болуп, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга билим берүүдөгү баалуу тажрыйбалары менен бөлүшүштү. Мугалимдердин айтымдарында окутуулар пайдалуу жана кызыктуу болду. Эми алар окутуудан алган бардык маалыматтар менен топтолгон тажрыйбаны алдыдагы күнүмдүк жумушуна пайдаланышат. Так эми биздин Ысык Көл областыбызда, биздин региондо ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны көп эсе. Ар кандай категориядагы балдар бар. Анан бүгүн ошол Бейпил фонду уюшкан семинар, ошол эле фонд Сорос тарабынан, ошол Евразия, Борбордук Азия фонддордун тарабынан уюштурулган семинарлар көптөгөн мугалимдерге жардам көрсөтүүдө. Ошол эле мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жеке мамиле кылууда, окуу тарбия процессинде, окутуу процессинде, тарбиялоо процессинде көптөгөн чоң жардамдарды көрсөтүп, ошол мугалимдерге чоң сабак өтүүдө. Педагогтор үчүн окутуу семинарларынан сырткары өлкөнүн 18 мектебинде усулдук бурчтар ачылды. Анда мугалимдер Кыргызстандагы билим берүү процессиндеги бардык өзгөчөлүктөр эске алынып, Борбордук Азиянын Евразия фонду тарабынан иштелип чыккан колдонмолор менен заманбап адабияттарды пайдалана алышат. Ошо мүмкүнчүлүгү чектелгендерди коомдон ажыратып салуу бул такыр эле туура эмес деп эсептейм. Кайра тескерисинче ушуреки окуучуларды бирге ден соо окуучуларга аралаштырып, коомго аралаштыруу болот атат азыркы максатчы. Аларды бир кийин келечекте жакшы адиске тарбиялабасак дагы бир жакшы инсан болуп тарбияланышына биз чоң себепкер болот элек да. Байыркы грек философу Платон айткандай, тарбиялоо менен акыл айтуу адам жаралган күндөн башталып өмүрүнүн аягына чейин уланат.
Өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрүнө карабастан, билим алуунун ар бир бала үчүн жеткиликтүү болушу маанилүү. Буга баарыбыз биргеликте кам көрүшүбүз керек. Анткени балдар үчүн шарттарды түзүү менен биз мамлекетибиздин өнүгүп кетиши үчүн негиз салып жатабыз.